Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 8 апрель күнү Белоруссиянын Минск шаарында өтө турган ACA 155 турниринин алкагында беттешке чыга турган кыргызстандык мушкер Бекболот Абдылда уулунун беттешине кайрылабыз. Алдыда бул тууралуу кененирээк маалымат, андыктан биздин канал менен калып туруңуздар. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. 8 апрель күнү Минск шаарындагы Falcon Аренада ACA'дин 155 турнири орун алат. Анда жалпысынан 12 беттеш пландалып, анда 2 кыргызстандык мушкер өздөрүнүн күчтөрүн сынайт. Турнирдин негизги картында Жакшылык Мурзабеков, Артем Дамковский менен беттешсе, баштапкы картта Кыргызстандагы белгилүү мушкерлердин бири Бекболот Абдылда уулу өзүнүн кезектеги беттешине чыгат. Үстүдө айткандай, биз бул жолу дал ушул Абдылда уулу Бекболоттун беттешине кененирээк кайрылабыз. Кыргызстандык мушкер ACA 155 турниринин алкагында жергиликтүү белоруссиялык Виктор Макаренко менен октагон ортосуна көтөрүлөт. Келиңиздер эми атаандаш жөнүндө учкай маалыматтарды айтып өтөлү. Виктор Макаренко Белоруссиянын эң мыкты мушкерлеринин бири. Тагыраагы 7 беттеш өткөрүп, анын баарында жеңишке жетип, акыркы беттешин былтыр сентябрь айында ACA 144 мелдешинде Вахет Наджант аттуу мушкерге каршы өткөрүп, аны 2-раундда нокаут менен утуп алган. Негизинен Виктор Макаренко кесипкөө карьерасында Украинанын, Россиянын алдыңкы промотордук компанияларында беттештерди өткөргөн жайы бар. Жеңиштеринин көпчүлүк бөлүгү нокаут, техникалык нокаут менен бүтөт. Тагыраагы бутка туруу абалында өзүн мыкты сезет. Демек, бул жаатта эки мушкер окшош кетет деп айтсак болот. Себеби Бекболот Абдылда уулу дагы көбүрөөк бутка туруп беттешти өткөрүүгө кызыктар. Кыргызстандык мушкерге келе турган болсок, ал учурда 28 жашта, буга чейин 29 беттеш өткөрүп, анда 15 жолу жеңишке жетсе, 11 жолу жеңилген. Акыркы 2 беттешинде Казакстандын Алаш Прайд уюмунда Асхат Акимов жана Ибрагим Аслан Сезар менен өткөрүп, анда экөөнү тең нокаут менен утуп алды. Ага чейин ACA 135 турниринде Замир Арипшев менен беттешип, анда калыстардын чечими менен утулуп калган болчу. Бекболот Абдылда уулу өзүнүн жеңиштеринин 83%-ын, тагыраагы 15 беттешин нокаут, техникалык нокаут менен бүтүргөн. Эми бул беттештин өзүнө келе турган болсок, үстүрттөн алып караганда эки мушкердин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү дээрлик жакындай таасир калтырат. Анткени менен Макаренко өз үйүндө беттешип жаткандыгына байланыштуу кандайдыр бир үстөмдүк болушу мүмкүн. Ага карабастан Бекболот Абдылда уулу акыркы 3 айдан бери Дагестанда атайын окуу машыгуу жыйынын өткөрүп жүрөт. Демек, ал дагы жакшы формада, анын үстүнө күрөшүн дагы мыктылады деген ниетибиз бар. Эми эмне дейбиз? 8 апрелде өтө турган беттеште кыргызстандык мушкерге ийгилик каалайбыз. Ал эми Жакшылык Мырзабеков менен Артем Дамковскийдин беттешине алдыдагы чыгарылыштарда кайрылабыз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер.